бир рубрикасы старт алды. Кызматыңыздарда мен Мира Абдылдаева. Саламатсыздарбы? Биздин адатка айланган өзгөчө конокторубуз бар. Азыр тааныштырып өтөбүз алдыда. Бүгүнкү биздин коногубуз ырчы Самат. Жана Самат мырзаны жакшы билген, эң жакын досу деп эсептелинген Нияз мырза. Нияз мырза дагы ырчы. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Кош келдик. Сезимдер кандай болуп атат? Сезимдер өзгөчө, жаңы коркунучтуу. Коркунучтуу, ар бир сүйлөгөн сайын коркуп сенин колуңда пультты карап турат экенбиз да. Жакшы экен. Анда сиздерге түшүнүктүү эле болсо керек. Анда мен суроого өтө берейин. Алгачкы 5 суроого ким биринчи жооп берсе, жооп бере албай калган кишиникен басам. Ал эми калган 10 суроого кагазыңыздардан жооп күтөм. Даярсыздарбы? Даяр болгондон мурун мен кимдики кайсыл экенин текшерип албайм, адашып калбаш үчүн. Сиздики туп-туура. Жакшы. Анда, урматтуу теле көрүүчүлөр, биз баштадык. Кыргызстанда канча облус бар? 1, 2, канча? 7. Жакшы. Кеңсе, Талас Кыргызстандын кай жагында жайгашкан? Кай жагында? Түндүк тарабында. Түштүк. Туура, негизи түштүк батыш тарабында жайгашкан. Энесин көрүп, 1, 2. Кызын ал. Туура. Жакшы. Чотон катырак болду тоже. Жок. Кеңсе, 7 көбөйтүү 7. 1 канча? 49. Негизинен жооп туура. Самат. Жакшы. Кийинки суроо, эгерде Путинге жолугуп калсаңыздар, кандай суроо берет элеңиздер? Сиз? Кыргызстанды өнүктүрүүгө чоң. Кандай суроо? Тогурбаш үчүн квотаны басып. Келе, сиз жооп берип туруңуз, Самат аке күлүп алсын. Билбейм, эмне деп сурай берет болчумун. Ошо Самат айткандай эле Сүрөткө түшүп коймоксу, Сүрөткө түшүп Кыргызстанды кандай өнүктүрөбүз деген суроону бермекмин. Анда кийинки 10 суроого өтө урматтуу коноктор, баштадык. Президент менен жолугуп калса, ким акча сурамак? Сиз оюнун шартын бузуп жатасыз. Бирок туура, 1-1. Мектеп убагында ким доскада артты карап көп турган? Тилекке каршы. Меники чоңураак окшойт жото Нияздыкы. Нияз анчасы кирбейт. Ким жаман билдирүүлөрүн өчүрүп турат? Чындыкты айтабыз, достор. Баштадык. Кимдин үнү жок? Урдай албайт, кимдин үнү жок? Ниязга караганда меники жок. Негизи бирок сиз оюнун шартын бузуп атасыз, сүйлөш керек болчу. Меники кат болуп жатат. Ким тамак ичип, акчасын төлөбөй чыгып кетет? Достордун арасынан. Туура, 1-1. Шын айтам. Эмнеге? Жакшы. Кимдин насыясы, кредити бар? Көстүктүң да. Чото меники көрө точно. Эмне кичине жылдырып койбойбу бияк жакты. Жакшы, кийинкиси. Ким тоок урдап кармалып калган учурлар болгон? Ким тоок урдаган бала кезде? Анда көтөрүңүз. Жакшы, кийинкиси. Хайпты ким жакшы көрөт? Хайп болгон. Жакшы. Самат мырза, 1-1. Туура. Кийинкиси
эмесе? Нияз чындыкты айткан. Бүгүнкү рубрика кимге жакты? Бүгүнкү рубрика кимге жакты? Жакшы, туура. Самат мырзага жагыптыр. Бирок сиз жакпаган үчүн жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин рубрикабыз ушу менен жыйынтыкталды. Кандай болду Самат мырза? Сезимдер кандай? Жылдыз учкан жокпу? Чын-чынына келгенде абдан сонун экен. Негизи бул ушундай өзгөчө идея менен өзгөчө оюнду ачканыңарга сиздерге чоң рахмат. Негизи ушундай ар бир нерсе баягы законго, баягы заманга талабына жараша жаңы идеялар менен сонун болуп атыптыр. Бирок мунуңар өзгөчө жакты. Болду. Бизге башкы көмөктөш болгон, албетте дал ушундай жаркыраган студиясы бар Ума фотоспейс. Эгерде сиздер дагы кызматын колдонгуңуздар келсе, дал ушул студияга кайрылсаңыздар болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан жолугушканча саламатта калыңыздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз.